Кой, ана тийбей алмай ал жака. Ал жака тийбей алмай. Буга чейин мен Ташиевтердин мына мен артында турган мисалы бийлиги болсо, же байлыгы болсо, алар эмне куруп бүткөндөн кийин талаптарга каалагандай өздөрү каалагандай курулуш жүргүзүп алып, анан документ даярдоосу болобу. Мындай бассам, тур, муну өтүшпөсүн бас. Анда Сен Ташиевдин 2007-жылы бергенде сиз катчы экенсиз да? токтогулдон шерменде кылып берейин. Шерменде биз кылган жокпуз. Шерменде мамлекеттик кызматкерлер кылып атат. Мамлекеттик органдар кылып атат. Биз кандай шерменде кылабыз? Биз шерменде кылган жокпуз. Биз ошол мыйзамсыз жана мыйзамдуу экенин ажыратып көргөзүп коюлуп атабыз. Арыз жок, анда эмнени негиздеп бердиңиздер дейм да. Сиз катчы болсоңуз ушунун баарын кагаз жүгүртүүнү колуңуздан өттү да. Жер кимдин намында, ким жооптуу болгонсук Ташиев Тимурлан деп жооп берди. Сыртына жеке менчик деп койсо, мисалы, анда келбейт деле болчу. Канча деген коттедждерди курду, баня өрттөлдү. Ошондо да сиздер описание, эскертүү, бир талап, эч нерсе жок болуп атпайбы? Мен ошого таң калып атам. Башында эскертүүгө көп өмүр түшүп кетпейби? Талапка жооп береби мындай. Жээктер мына эки бөлүк кыймылдайт. Ошонун техникалар өтөт. Ошонун документтерин алып келебиз дешкен. Ал көпүрө мындай только адамдарга гана өткөнгө. Башка жактан өтүп атышат, ал көпүрө только адамдар үчүн. А ичиндеги курулуштары ошол жана аразында бош жер курушкан. Ушундай. Азыр бир жерде арыз жок экен, эми арызды ким муну толуктайт азыр? Кантип мыйзамдуу кыласыздар эми? Арыз жок болсо, мен азыр арыз талап кылсам, же болбосо башка мамлекеттик органдагылар талап кылса, кайсынын негизинде бердиңер? 2007-жылы сиз кантип жооп берет элеңиз? Комиссия мүчөлөрүнүн баардыгы кимдер экенин билген жокмун, бирок сизди билип атам да, катчы катарчы. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, азыр мен Токой чарбасына келдим, Токтогул районунун. Камчыбек Ташиев 2024-жылга чейин эч кандай бир салыктар төлөптүр, жер алганын деле унутуп калды дейт. Салам достор, Токтогул району, Токтогул шаарындабыз. Эсиңиздерде буга чейин мен Камчыбек Ташиевдин ушу Токтогул районунда Чычкандын боюнда, трассанын боюнда мындай куруп алган мыйзамсыз курулуштарын айткам. Мына ошондо бир нече адамдар айтты да, эми болот, ошол жерди сен тимеле койбойсуңбу, ал жер мыйзамдуу, кеткенден кийин эле айтып атасың депчи. Ооба, анча-мынча сөздөрүңүздөр туура. Чындыгында ал болуп турганда эч нерсени айта алган эмеспиз. Мен жеке айтам деп камалгам. Бирок мамлекеттик органда кагаз менен иштеген адамдар бар да, ошолор эмне үчүн курулушка уруксат берип атат? Алар жок, мен мындай кое албайм деп алар жумуштан кетсе болмок да. Жок, алардын баардыгы ушу мыйзамсыздын баарына түртүп алып барды деген мен шегим бар да. Азыр жүрүңүздөр. Дагы ошолор такташ үчүн администрациянын ичине киребиз, дагы курулуш боюнча атайын мамлекеттик орган бар, ошолорго суроо узатабыз. Аким, зам аким болсо аларга да суроо узатабыз. 3 жыл курулуш ошол жерде жүрдү, бирок эч ким көзөмөлдөгөн жок. Көрдүңүздөр, ушундай мындай тандалма саясат, тандалма мамиле болуп атат. Анан акчасы жок, кедейлер, байкуштар тыпырчылап жүрөт, акчасы барлар болсо каалаганын кура берет экен, кийин болду документтер жазып алат экен, ал кандай болсун. Жүрүңүздөр ошон үчүн бирге жоон алайлы. Токтогул район администрациясында райондун башчысы да жана орун басары да жок экен. Бир нече суроолор бериш үчүн атайын мамлекеттик органга келдик, курулуш боюнча 6-кабинетте экен. Камчыбек Ташиев буга чейин ошол жакта курулуш жүргүзбөдү. Биз көрүп келдик да, бир нече имараттар бар экен. Мына ошолор боюнча буга чейин мына 1,5 жыл, 2 жылда курулуш жүрдү да, мен билгенден. Мамлекеттик атайын ушул курулушту көзөмөлдөй турган органдан суроо узатып мен жооп алышым керек болуп атат да. Сиздер эмне кылып отурдуңуздар, каякта карап отуңуздар деген суроону. Биз лесхоздон ошол жердин тийиштүү адамдардын телефонун алып билдиргенбиз. Тийиштүү документтерин алып келгиле деп. Жердин документтерин алып келгиле десек, Ташиев Тимурлан намындагы жер, проектлер бар, алып келебиз деп жооп берген. Ошо менен келдик. Мен болгонумда Камчыбек Ташиевди коомчулук сурап атат да азырчы. Ал мыйзамдуу курган деп өткөндө да мен жарыялоо кылгам да бул боюнчачы, бул жер мыйзамсыз деп. Мындай сезим болуп атат да. Тандалма саясат. Мисалы бийлиги болсо, же байлыгы болсо, алар эмне куруп бүткөндөн кийин талаптарга каалагандай өздөрү каалагандай курулуш жүргүзүп алып, анан документ даярдоосу болобу? Ал тамырынан документи жок болуп атпайбы негизи? Жок, ал жердин документи болбосо, без документ эчтеке куруш мүмкүн эмес да. Бирок алар куруп атпайбы? Жок, ал муж документи бардыр.
Кимге гарантия берет? Документ эчтеке жок. Ошондо сизге мен азыр сиздер- жете таш бир нерсе куруп туруп анан кийин ушундай куруп алдым деп алып келсем сиздерге болобу ошондой архитектуралык болбосо сиздер мына курулуш боюнча көзөмөл? Жок, алардын документи бар үчүн куруп атат да. Документ жок куруш мүмкүн эмес да. Арыз жок болсо мен азыр арыз талап кылсам же болбосо башка мамлекеттик органдагылар талап кылса кайсынын негизинде бердиңер 2007-жылы десеңиз кантип жооп берет элеңиз? Мисалы комиссия мүчөлөрүнүн баардыгы кимдер экенин билген жокмун, бирок сизди билип атам да, катчы катарычы. Ал курулуш боюнча негизи кыскача маалыматым бар. Ал жерде курулуш башталгандан бери биздин башкармалыкка келип шаар курулуш кагаздарын алган эмес. Бүткөндөн кийин деле, бүткөнгө чейин деле кайрылуу болгон эмес именно ошол Чычкан капчыгайындагы курулуш боюнча. Бизде катталган жогоруда айткандай эле бизге кайрылган эмес. Кайрылбаса, демек иш кагаздар, шаар курулуш кагаздары жок. Курулуштун өзү негизи курулуштун мыйзамдуулугун биз көзөмөлгө албайбыз. Аны көзөмөлгө алуучу атайын надзорлор бар. Шаар курулуш кагаздары чыккан эмес ал объект боюнча. Сиз курулушту документ фундаменттен бол- баштап док- көзөмөлдөйсүзбү, док- жок курулуп бүткөндөн кийин баштайсызбы текшерип? Жок, биз курулуп жүрүп бүткөндө курулуп атканда көзөмөлдөйбүз. Бүтүп калды го ал жакта объекттердин баардыгы негизи. Ар бир өзүнүн документин алат, жоопкерчилигин билет. Мүмкүн болсо мыйзамга жол талап жооп берсе, мыйзамдаштырат. Мыйзамдаштырбаса жаап салат же бузат. Бирөөгө Ким бузат? бирге чечилет да, я. Ким бузат аны? Тергөөбү? Тергөө бузбайт эми ошол жер пайдалануучу. Жердин нези бар да, лескос бар. Лескостон булар ким аренда. бузтурат аны? Лескостон булар арендага алып атат. Ким бузтурат? Мен сизге атайын мындай жакындатып баратам да, сиз бузтурасызбы? Сиз көзөмөлдөйсүзбү? Жок, жердин нези бар да, лескос берди. Жок, эгер мыйзамсыз болуп калса сиз бузтурасызбы, ошол эле жооп бериңизчи. Мисалы, мыйзамсыз болуп калды, талаптарга жооп бербейт. Мисалы, сиз каалаган темир менен курган жок көпүрөнү. Тиги фундаментти былчытып куюп, биз аны каалабайбыз. Мисалы, ошо бузтурасызбы негизи? Нормадагын айтыңызчы, сиз заболжение. Жок, негизи бузтурасыздарбы, мыйзамсыз болуп калса? Айтпайм да, ал Жок, мыйзамсыз болуп калса, мисалы, талаптарга жооп бербесе бузтурасызбы негизи сиздин жумушуңуз? Бузкула бул мыйзамга туура келбейт. Эскертүү беребиз, сотко айдайбыз. Биз барып экскаватор болсок, биз бузбайбыз. Соттун чечими менен гана бузулат. Макул, буздуңуз. Ошону көзөмөлдөш керекпи? Бузтурганга чейин. Ага чейин ал юридикалык жолдору бар. Лескос ошол жерде кандай берет арендага? Канча жылга? 5 жылга? Жок, мен таң калам да. Эмне курганга? Эгерде ошондой талаптар бузулса, Мен таң калып атам да. Лескос берет. Токтогулда мынакей дайыма эле ошентип мыйзамсыз курулуштар демек курулуу болот экен да. 2 жылдан бери сиз көзөмөлдөй, анан кайсыл мындай катуу тийзе кап болбоңуз, кайсы уят менен барып туруп кайра сотко бересиз. Мисалы, сен бул жериң мыйзамсыз экен деп. Сиз 2 жыл көзөмөлдөгөн жоксуз да. Бергел бери, могу фундамент эмне кылып куруп атасың? Бергел, могу крышаны кантип жаап атасың деп суроо берип туруп, анан кийин бузтурсаңыз жарашат да. Сиз эч нерсе кылбай үйдө СМС жумушта СМС менен күтүп атасыз дагы. Болот мырза, СМС менен күткөнбөз. Ал буздуруп процесстери, биз ал юридикалык алардын укук милдеттери бар. Мен мындай андай деп биз бирөөлөрдүн укугун тебеле албайбыз. Карап, ошону мыйзамга карап, өзүлөрү менен карап туруп анан кетет да соткочу. Жөн эле барып биз Жок, бирок аягында мыйзамсыз болсо бузтурасыз да туурабы баары бир. Суунун жээгине куруп алса, мисалы. ГЭС айтып атасыз, ГЭС мыйзамсыз болуп калса, мисалы, талаптарга жооп бербесе. алып келет, архитектурага берет, архитектура өзүнүн нормаларына карап туруп, ошо макулдугун жана шаар куруу ортусун берет, проектин согласовать этип берет, анан бизге келет. Ошо негизи. Жок, ошо негизи мыйзамсыз болуп калса, ошол эле жерди так жооп бериңизчи. Бузулабы өзү сиздин объекттер мыйзамсыз курулуп калса? Мыйзамсыз болсо бузулат. Сиз кантип азыр мыйзамсыз болсо бузтурасыз, эгерде 2 жылдан бери көзөмөлдөбөсөңүз? Бузтургандан мурун көзөмөлдөш керек да. Жок, ал сиз айтканда дежурный суроолор, башында сен каякта жүрдүң эле, башында эмне керек эмессиң деп сопротивление болот деген маанинде айтып атасызбы? Албетте айтат да сен сизге. башында келип эмне айтпайсың? Ооба. Ал бизге ал дежурный суроо, любой жерге ал өзү курду, өзүнүн милдети. Ошол барып документ алыш, ошол процедуралды өтүш, өзүнүн милдети. Ал сотто ал өзүнө өзү жооп берет. Анан ал андай доо койгондор көп бизге. Башында эмне келбейсиң? Мен күнүгө эле барып көргөн коктун издеп, ал коктун эзи бар, лескос бар. Башка коктун эзи бар, жер адис бар, мэрия бар, айыл өкмөт бар. Башында эскертиргенбиз, көпүрөңөр түшүп кетпейби? Талапка жооп береби? Кийин мындай жээктер, эки бөлүк кыймылдайт. Чоң техникалар өтөт. Ошонун документтерин алып кел десек, алып келебиз дешкен. Негизи курулуш ал жакта мыйзамдуу болуп атабы, жок мыйзамсызбы? Курулуштун эмне? Жерби же именно ошо Курулуштун өзү, мисалы сиз курулушту көзөмөлдөгөн орган катары ошо атайын келдим да сизгечи. Ал жерде курулуш өзү мыйзамдуубу, жок мыйзамсызбы?
курулуштун жердин документтери бар, проекттери бар деп озеки билдирген. Чара көрө албаптырсыз да демек, а? Жок, бизге азыр эме болуп калды да. Ишкерлерге баягы эме болуп чара көргөндөн биз аны мындай токтото албайбыз. Токтотобуз, бирок мындай без основания эле кирип эмете албайбыз да. Себеби буга чейин башка чычканда башкаларга деле эскертүү берилген, убагында документтерин алып бүтүрүштү. Жок, бул үй бүлөгө эскертүү бере алдыңыздарбы? Сиз көрсөтө аласызбы азыр бир кагаз, монча кагазыңыздын арасынан бир мынакей Ташиев Тимурланга бир жолу эскертүү бергем деп. Ташиев Тимурлан, мен айтып атпаймынбы, документтерин эчтерин көргөн жокмун. Бардыгы алар мыйзам буза берсе болот, а карапайым адамдарга болбойт да. Анда баарына эле эркиндик бербейсиздер. Каалагандай Мыйзам кыла бузулду деп ким айтып атат? Кана жазылуу бир жер барбы? Жок, сизде барбы азыр кагаз мисалы? Мыйзамдуу сиз көрсөтүп бериңизчи. Жооп берейин дейм. Сиз мен сизге кайсы бир убакта айттыңыз. Мен алып ошол конкретно жооп берейин. Эмне мыйзам бузулган? Жер мыйзамы, же токой мыйзамы бузулганбы, же курулуш нормасы бузулганбы? Конкретно жооп берели. Курулуш боюнча эле. Голословно мен адамдарды мына заблуждение кыла албайм. Тура түшүнүңүз. Азыр мисалы жана курулуштардын баары ошондо мыйзамдуу курулганбы? Ошол эле жооп берип коюңузчу. Жеңил типтеги эс алуу, сезон эс алуу жайы. Ал чычканын баардыгы бар. Башынан этекке чейин бүттүгүнү бар. Токтогулдан эмелердики бар, жана Усубаевдин дачасы бар, оған курулган. Андан кийин эс алуу жайлары мындайдын 3-4 бар да. Мисалы өзүңүз айтып атасыз, голословный депчи, жеңил тип деп сиз айтып атасыз. Астында бункер бардыр, каяктан билесиз? Мисалы. Кандай бункер бар? Мен билбейм да. Ошон үчүн мерде документ туруш керек да. Мынакей, бул жеңил тип дегенчи барбы сизде ошондой документ? Жеңил типте болгондо биз ошону көрүп карап туруп ана чыгып атабыз да. Көрбөй туруп. Сиз барган жокмун деп атасыз го. 2 жылдан бери СМС эле жазып Жок, мен барган жокмун дегенде барып көрүп атам, бирок барып именно мындай отуруп ал жерге жатып алган жокпуз да. Биз барып карап, тактап, звонить этип. Билбейм, кайра барсаңыз, мисалы сиз айткандай жанагы өзүнүн проектисин бериш керек эле. Мынакей урматтуу мамлекеттик мекеме биз Силерге мен только мындай расмий жүзүндө жооп берейин деп атпаймынбы? Мынакей урматтуу ушу курулуш бөлүмүн караган мамлекеттик орган, мына райондогу башкармалыгы. Жашынакай эле машиналар кирип атат. Сиздер болсо айтып аткансыздар, жок, машина кирбейт ал жака деп. Жок, машина кирген. Мына заңгырап мондай пентхаустар курулган. Муну экспертиза берсе деле чыгып калчудай да, могу сыялары өчүп калыш керек эле 2007-ден бери бир топ эле кармалды да. Анан ошол азыр арызы жок болуп атат да, мисалы сиз катчы катары. Арыздын негизинде деп жазылып турат, бирок арыз жок болуп атат азырчы. Арызда тиркелиш керек эле да папкада негизи. Сиз сакталбай калган. Арыз жок, анда эмнени негиздеп бердиңиздер дейм да. Сиз катчы болсоңуз ушунун баарын кагаз жүгүртүүнү колуңуздан өттү да. Азыр берде арыз жок экен, эми арызды ким муну толуктайт азыр? Кантип мыйзамдуу кыласыздар эми? Арыз жок болсо, мен азыр арыз талап кылсам, же болбосо башка мамлекеттик органдагылар талап кылса, кайсынын негизинде бердиңер 2007-жылы десеңиз канча жооп берет элеңиз, мисалы? Комиссия мүчөлөрүнүн баардыгы кимдер экенин билген жокмун, бирок сизди билип атам да, катчы катарычы. Азыр Жолдош Турдумамбетов да жок турабы? Бул дүйнөдөн өтүп кеткен ал. Андан кийин негизи эгерде сиздерде буга чейинки келишимдерди бузган болсо бербейсиздер да, мисалы турабы? Эгерде салыгын төлөбөсө, башка эмне үчүн Ташиевтердин үй бүлөсүнө андай чара колдонулган жок деген суроо туулат да. Ал жагын ошо жетекчи жооп берет экен анда. Рахмат анда сиздерге. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, азыр мен Токой чарбасына келдим, Токтогул районунун. Камчыбек Ташиев 2024-жылга чейин эч кандай бир салыктар төлөптүр, жер алганын деле унутуп калды дейт. Эми чын-чынына келгенде, анан муну жердеги жергиликтүү чиновниктер, тагыраак айтканда мурунку жетекчи, мынакей сенин жериң бар деп кошомат кылып, билбейм, өзүнүн коррупциялык кандайдыр бир иш аракеттерин жабыш үчүнбү, башка иш аракеттерин жабыш үчүнбү, Камчыбек Ташиевдин өзүнө эмес, баласына адан кыязы арыз түштү деп баласын өткөрүп берип коюптур, Темирлан деген. Ал мырза бул жака келди деп айтып атат, бир сыра келишимге кол койду деп айтып атат. Анан сиздер мага айтып атпайсыздарбы, буга чейин каякта жүрдүң элең, же болбосо алардын баардыгы мыйзамдуу депчи? Андай эмес, мынакей Токой чарбасында жерлер салыкты төлөгөн эмес, ага чейин унутуп калган, анан берде чиновниктер бере салган.
Ал эми курулуштарды көрбөдүңүздөрбү? Мен жана Гаскар деген атайын курулушту көзөмөлдөгөн мекемеге бардым. Алар болсо бүгүнкү күнгө чейин мына 3 жылбы 2 жыл курулуш жүрдү. Не болуп атканын деле билбейт алар делечи. Не десе СМСтен мага жөнөткөн, документиң алып келип берем деген деп жооп берип атат. Андан мурун архитектура бөлүмүнө бардым. Алар болсо айтып атат, бизде бир дагы документ жок деп. Анан мынакей токой бузуулар бар, ал жерде экология бар. Эми кыскасы толгон токой мыйзам бузуулары бар да. Каналга калганды унутпаңыздар. Мен силерге чындыкты көргөзүп берем.